Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт, урматтуу туугандар. Биз бул жерге келгенибиздин башкы максаты мына Ош облусунун президентибиздин ыйгарган укуктуу өкүлү айтып өттү. Жакында эле президентибиздин катышуусу менен Бишкекте чоң ушундай жумушчу совещание болду, рабочий совещание. Ошол жерде ушул Кара Суу районундагы Кара Суу базарынын тагдыры, ушу Кара Суу районунда Кара Суу базарынын мындан аркы өнүгүү процесстери кандай болот? Бүгүнкү күндөгү ээлеп турган адамдардын кандай болот? Мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүлөт? Ушул боюнча иш-чаралар такталды. Ошол жерде президентибиз өзү жеке катышып, именно бир гана суроо үчүн мамлекеттин керектүү бардык тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен жолугушуу болду. Жана керектүү тапшырмалар президент тарабынан берилди. Ошол эле мезгилде ошол кабыл алынган чечимдерди жана мындан аркы боло турган жумуштарды контролдоо үчүн маган президент тарабынан тапшырылды. Ошону мына сиздерге келип азыр мен түшүндүрүп айтып коеюн. Ал совещание эмне болду деп туруп. Андан сырткары ушул жерде ошол президенттин катышуусунда чогулган жыйынга катышкан жетекчилердин бардыгынын орун басарлары келди бул жерге. То есть башкы прокуратуранын орун басары барбы? Вот, башкы прокуратуранын биринчи орун басары, башкы прокуратуранын биринчи орун басары, ички иштер органдарыныкы бардык мамлекеттик орган башчыларынын орун басарлары келишти. Себеби, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, бул Кара Суу базары деген чынында өтө көптөгөн адамдарды ичине камтыган, көптөгөн миңдеген адамдардын турмуш тиричилигине түздөн-түз таасирин тийгизген. Жана мамлекетибиздин ошол экономикасына дагы түздөн-түз таасирин тийгизген чоң базар болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде бардык жерлерде азыр биз мындай тартипти коюп келе жатабыз. Бардык базарларда, айрыкча мына силерге базарларга тиешелүү нерсени айтайын. Базарларда, Бишкекте, башка шаарлардагы бардык базарларда тартипти коюп келе жатабыз. Буга чейин өзүңүздөр эле азыр деле көбөсүздөр, ушуга чейин көп болуп келдиңиздер. Эч кандай тартип болбостон, мындай айтканда бардык базарларда бардак болуп кеткен. Жергиликтүү бийлик органдары ошол каалагандай кылып жерлерди бөлүп беришип, ошол жерден муну ушул жерде отурган ак көз, кара көздүн баарыңар да билесиңер. Аны жашырып отурушун кереги жок. Ошол жердеги акимдер, мурдагы губернаторлор жана башка мамлекеттик органдын башчылары, госрегистрлер жана башкалар жерлерди сатып, анан ал жерлерди ушу бай адамдар сатып алып, алар ал жерге контейнерлерди коюшуп, контейнерлерди элге сатып, анан ошо элдин үстүнөн дагы ар айына 5-10 миң доллардан, кээ бир жерде 1-2 миң доллардан, 100 миң, 50 миң сомдон кылып арендасын алып, баягы эле сатуучу карапайым элдин шору болуп келген. Муну ачык эле айтабыз. Ушул жерде байыгандар болсо бир 5%. 95% ел өзүнүн тиричилигин өткүзөйүн деп. Бир жерден бир көйнөк ала калып, 5 сом үстүнө кошуп сата калып, ал 5 сом кошуп сатканын 1 сомун налог төлөсө, 2 сомун хозяйына берип, 1 сомуна өзү тамак аш өткүзүп, ушинтип кыйналып жүрүшөт. Ысыкта ысыйсыңар, кыйналып атасыңар. Суукта суукка өтүп кыйналып атасыңар. Бирок бул баягы аты аталган эң чоң Кара Суу базары. Дүйнөнүн бардык жагында, бир эле Кыргызстанда эмес, бардык жерде азыр ушул мындай бир тартиптүү, цивилизациялуу мындай жанагы соода сатыкка өтүп келе жатышат. Биз дагы деле ошо ойдонбуз. Мына ушул жердеги мен жанагы бир ушул Ошто мына Терешкова мектебинде окуганмын, ошондо 7-8 класста, 9 класста окуганмын, бир 40 жыл мурда окуганмын. Ошондогу контейнерлерди карасам азыр деле турат. Ошондогу баягы жапырайган үстүнө тряпка тагып алып туруп, нан саткан, башка саткан, же болбосо эптеп кийим саткан жерлер ошо бойдон дагы деле турат. Так, бирок
жаңы байлар пайда болды. Kimnin күчү жетсе, kimnin колу жетсе, kimnin колунда байлык, бийлик болсо, ошолор өзүнө керектүү нерселердин баарын алып келишти. Эми мындан бул жака мындай болбойт. Урматтуу президентибиз Садан Нуркожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы да ошондой. Бүт мамлекеттик органдарга койгон тапшырманын негизги маселеси, негизги өзөгү биздин кылган иштерибиздин бир гана жыйынтыгы болуш керек. Бул жыйынтык жөнөкөй адамдардын жашоо турмушуна киргизилген жакшы өзгөрүштөр. Мына президенттин алдыбызга койгон тапшырмасы ушул. Бул жерде кайсыл бир деңгээлде кимдир бирөө келип, бул жерде бир акча кылып калайын, контейнер алып калайын, жер алып калайын, же болбосо бир рынок алып калайын деген сөз жок, болушу мүмкүн да эмес. Кантип биз өзгөртөбүз? Ушул мына азыркы положениени кантип өзгөртөбүз? Көп жерлери азыр баягы кызыл китеп деп эле кызыл китепти алып алышкандар көп. Кызыл китепти алып алып 2 соттук, 3 соттук, 5 соттук, 10 соттук жерлерге алып алышып туруп, эптеп бир нерселерди куруп алышып туруп, ал жерде баягы айткандай жайында ысып, күзүндө, кышында үшүп, эптеп тиричилигин өткүзүп келе жатышат. Биринчиден ошо кызыл китеп бар 2-3 соттук жери бар адамдар дагы кыйналып атат. Шарттага түзүлбөй атат. Сатуучуга дагы, сатып алуучуга дагы. Ушуну тим койсок, мындан ары кийин дагы шарт түзүлбөйт. Дагы 20, 30, 50 жыл ушуну жата берет. Ошондуктан